Башка темалардан Бишкекте 1-мартта балдарды коргоо борбору коомдук фонду мектеп жашындагы кыздар арасында STEM Girls Fest 2022 аталышындагы илимий техникалык көргөзмө уюштурду. Ага борбор каладагы 61 мектептин 7-11 классынын окуучулары жасаган эң мыкты 30 долбоор тандалып алынган. Көргөзмөгө кабарчыбыз Айдана Топчубаева барып келди. Кыздар көргөзмөгө авиа жана автомобилдөө, акылдуу шаар, робототехника, мобилдик тиркемелер, экология, медицина жана башка актуалдуу тармактардагы заманбап инженердик ойлоп табууларын алып келишкен. Алардын арасынан Бишкектеги номер 9 мектептин 10 классынын окуучусу Маржан Жээнбаева жасаган абаны тазалоочу аппаратка демөөрчүлөр кызыгып, долбоорду ишке ашырууну ойлонуп жатышканын уюштуруучулардын бири Айнура Эмирканова билдирди. Ойлогон эмеспиз, чындыгында мындай жыйынтык болот деп, себеп дегенде биздин абдан сүйүнүп атабыз. Көрсө деген ушундай выставкаларды өткөрүп турсак, өзүбүздөн чыга турган ишканалар ушундай кыздардын болобу, балдардын болобу ачылыштарын колдошот экен да. Анан как раз биздин кызыбыздын ачылышы абдан жагып калды. Бул аба тазалоочу аппарат. Бул бүгүнкү күндө адамзаттын абдан керек. Айрыкча биздин Кыргызстанда Бишкек үчүн, анткени билебиз түтүн абдан абабыз булганыч. Көргөзмөнүн жыйынтыгында эң мыкты долбоорлорго сыйлыктар тапшырылат. Илимдеги кыздар программасы ЮНИСЕФ тарабынан каржыланып, Роза Отунбаеванын демилгелери фонду, балдарды коргоо борбору коомдук фонду жана Борбор Азиядагы Америка университети тарабынан 2020 жылдан бери ишке ашырылып келет. Долбоордун максаты Кыргызстандагы кыздарды илим, технология, инженерия жана математика багыттарына кызыктыруу болуп саналат. Айдана Топчубаева, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек. Илимге кызыккан балдарга ийгилик каалайлы. Жаздын